Салам достор, качан ио, анан качан его болот. Ио, анан качан его болот. Ушуну кээде түшүнбөй башыңыз айланабы? Мындай, эгерде женский род боло турган болсо ее деп айтабыз. Ал эми мужской род боло турган болсо его деп айтабыз. Мисал үчүн, это Анара, бул Анара. И это ее машина, бул анын машинасы. Это ее машина, бул анын машинасы. Демек кызга белги бере турган болсок, сөзсүз эмне дейт экенбиз? Ее машина деп айтабыз. Ал эми бала боло турган болсо, например, это Асылбек, бул Асылбек. Это его машина, бул анын машинасы деп мужской родко Асылбекке айткан болобуз, таандык кылган болобуз. Сөзсүз ее же его деп айтуудан мурда адамдын аты эскерилип өткөн болуш керек. Ошондо гана жөн эле бул анын машинеси деп койсоңуз, ким түшүнөт? Кимдин машинеси? Биринчи демек адамдын аты айтылыш керек, андан кийин анан айтылат. Же болбосо анын эсинде болуш керек. Мисал үчүн мен жөнүндө сөз болгон болуш керек. Аладдин куда пошел? Это его место. Аладдин кайка кетти? Бул анын местасы. Это его место деп айтабыз. Эми мисал үчүн Анара куда пошла? Анара кайка кетти? Это ее сумка. Бул анын сумкасы, ее сумка деп айтабыз. Сөзсүз адамдын аты женский род же мужской род болуп эскерилип өткөндөн кийин андан кийин же ее деп айтабыз, же его деп айтабыз. Желаю вам всем успехов, дорогие друзья. Пока-пока.